Арбаңыздар, урматтуу РХШ ТВ каналынын көрүүчүлөрү, силерди жадаткыр Оор Шакир. Бирок мени жадатпай турган мейманым Бактыгүл Чыныбаева. Тиги Азаттыктын эң мыкты журналисттерин бири. Рахмат. Мен сенин ичиңде кылайын дегенчи, сергек жашоо деген уктурум бар да, рубрикачы. Кыргызгачы, денебеген элге, эчтеген тоотпогон элге сергек жашоону какшап туруш керек да. Себеби элде эталондо бир түшүнүктөр болот эмеспи? Бала күчүнөн кезибизде биз Бөбөксен жомогу же болбосо Мыскыл жана тамаша дегендер театр мээңден өчүрүп сала албайсың да. Ошол сыяктуу сен да бир нече муундун кулагына сиңип келатат да, сергек жашоо. Сен кээде сергек жашооңду убакыт болуп калып угуп атканда чочуп кетип, мен буну туура эмес кылып атам турбайбы? Көптөр ушинтип. Жашоо образдачы. Жок, бул абдан керек да, кыргызды сергек жашоого үндөгөн. Ошол новаторлук журналистикадагы рубриканы. Сен авторлук табылган? Жок, эми авторлук деле табылган эмес. Мага чейин эле ошо Азаттыкта бар экен, бирок баягы ар кимдин колу тийбей эле, баягы аптасына бир жолу жаза алыш керек бул рубриканы. Көп журналисттер бар. Азыр саясатка кызыгат да, экономика, саясат, эң маанилүү сектор деп ошого багыттарга. Биздин мүмкүнчүлүк Азаттыктыкындай эмес, катуу сүйлөйбүз, биздики телефон менен. Анан ошол себептен алар айтып калышты мага, ошо ушул берүүнү кандай деп ойлойсуң, алып бара аласыңбы депчи, алып кете аласыңбы деп. Анан негизи мен Health Check деген BBC-нин проектиси бар. Ден соолугуңду мындай текшер деген проект да. Анан 1 сааттык проект ал. Мен аны дайыма апта сайын бир жолу чыгат. Аябай кызыгып укчумун. Анан ошо сергек жашоону ошо Health Check'тин ыкмасына салып жазайын дедим да. Ал жака мисалы чет өлкөдөгү медицинада чыккан аябай кызыктуу жаңылыктарды кошуп, башына бир 2,5–3 мүнөт жаңылык кошуп, андан кийин негизги темага өтөм. Анан негизги тема сөзсүз түрдө бир каарман менен башталат. Мисалы ооруп калган каарман же болбосо ошо суроосу бар каарман менен башталып, анан бир нече адистин пикири, анан ага Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун же болбосо Medscape сыяктуу эң кызыктуу Science сыяктуу журналдарда чыккан ошол темага байланыштуу иликтөөлөрдү өзүм карап чыгып, бизге ылайыктуусун тандап алып которуп, анан кошуп баягы, анан колдон келсе чет өлкөдөн дагы Түркиядан, Америкадан окумуштуулардын пикирин алганга аракет кылам, аларга алдын ала жазып. Анан ошондой кылып ыкмада даярдап эле ошо башында 2014 баштагам. Анан элге аябай алынып кетти. Ал 10 эле мүнөттүк берүү, бирок элдин баары эле оорубаңыздар деп айтасың деп эле ошол сөзгө мындай эме кыла беришет да. Эң акырында оорубаңыздар деп коштошом да. Анан ошого эле тиги кесиптештерим дагы мындай ошо жакшы малай да. Ошогочу анан тиги азыр болсо мындай болуп калды да, жумушка кирип отурсам эле, эртең менен чогулуш бүткөндөн кийин эле улам бири басып келип элечи, мен бул жерим ооруп эле деп элечи. Мен иштем болот, эмнени жасам. Анан башында мен таң калып жүрдүм, же мен врач болбосом эмнеге мага келип мындай сурап атышат депчи. Анан кийин ойлодум да, балким мен бир маалыматы бар деп ойлошобу деп. Анан ошо алар берген суроого жооп тапканга өзүм да аракет кылып, дарыгерлерге чалам. Кандай кылсак болот, ушундай ооруп атыптыр деп. Бирөөсүнүн бир жерине аллергия чыгат же, бирөөсүнүн баласынын ичи ооруйт, анан чалышат. Бул өтө сейрек да, биздечи кыргыз журналистикасында мындай агартуучулук миссияны аткаргандар аз болуп атпайбы? Баягы журналисттердин коомдун алдыңкы өкүлү дейбиз, бирок ошол алдыңкы өкүлдөрү кээде көбүнчө ушундай агартуу жаатындагы ишти алып барууну аткарам деп айтабыз да. Анан ишиңе ийгилик бул сергек жашоого. Анан ак халатчандар менен дагы дайыма ошол элди саламаттыкка чакырып, элдин жашоо образын өзгөртүүгө көп коңгуроо кагып атканың жеке өзүңдөгү көздөгөн максатыңбы же жетекчиликтин талабыбы? Жок, жетекчиликтин талабы эмес, жетекчилик аябай мындай кызыктуу учурлар болот. Себеби ак халатчандар деп калдыңыз. Мен аларды башында ошо башка элдерде эле эл кандай жаман көрсө, агрессия барбы? Доктурларга карата булар акча алат, анан булар акча бербесе карабайт деп эле ушундай бир стереотип калыптанып калган да биздечи. А чындыгында мындай карап келсеңиз, эл өзүнүн ден соолугуна кайдыгер да. Абдан кайдыгер. Эмне себептен жөнөкөй эле оорулардын алдын ала турган процесстерди өзү эл аткарбай эле, анан аябай оорусу күчөп кеткенде барат дагы, анан доктур албетте урушат да, жинденет да, анан ошондо доктурга карата бир кандайдыр бир агрессия пайда болот. Мен ошол сергек жашоону жазап жүрүп түшүндүм да. Анан доктурлар башында мындай менден коркушчу.
Азаттыктын журналистимин, мага интервью берип коюңуз, мага могул темада мындай бир өзүңүздүн пикириңизди айтып коюңуз десем, Азаттык деген саясатты жазат да. Калп айтып атасың, сен бизден бир кандайдыр бир сенсация издеп атасың, же бир кычыктанып атасың деп ушинтишчү да. Анан мен аларга түшүндүрүп, артынан кубалап, ушинтип жүрүп, анан азыр мына эми таанышып, азыр кайра өздөрү чаба башташты да. Бактыгүл, бизде мындай тема бар, чагылдырып берчи деп. Анан могул пандемия учурунда дагы кандайдыр бир деңгээлде адвокаттык десек болот, ошол доктурлардын талабын талашкан укук коргоочулук деген да бир милдетти аткардым деп ойлодум да, өзүм мындай өзүмдүн көз карашымда да. Анан алар дагы мисалы айлыгын ала алышпайт, же болбосо компенсациясын ала алышпайт, же каза болуп калган доктурлардын жакындарына жана убада кылынган 1 миллион сом бөлүнбөй калат. Анан ошондой учурларда кимге чалышат, дароо эле мага чала беришчү да, мындай жардам берип койчу, мынтип койчу, тинтип койчу деп. Доктурлар деле биздей эле адамдар да. Анан аларга мисалы эл өзүнүн ден соолугуна кам көрүү менен жардам бере алат экен да. Анан бир нерсени байкадым, бизде ушул кыргыздарда кыргыз доктурлары өзлөрүнүн жетишкендиктерин мактанышпайт экен да, такырчы. Бизде врачтардын элге түшүндүрүү иши дагы солгун экен. Себеби ковидтин убагында мен КТРК чакырып коюшту да, мен баягы жегим ооруп калып, мени ошо чакырышкандан ошондо элге түшүндүрмө берип аткандарын көрүп таң бердим да. Себеби андай маалыматтык технология эч качан эффект бербейт да. Жөн эле статистика менен чектелишет экен. Анан бул оору коркунучтуу анын деп коет экен да. Элдеги баягы бул оору жок деген түшүнүк пайда болбоду. Буга ошого жол берип коюшту да буларчы. Анан ошол жерден айттым да. Албетте өнүккөн өлкөлөрдө видео наблюдениялар турат, көзөмөл. Алар көргөзүп, адам кандай акыбалда дем алып жатканын көргөзгөнгө мүмкүнчүлүк болот да. Жок дегенде бизде операторлор барып тартканга болбосо дагы жок дегенде 21-кылымдын технологиясы, телефонду колдонуп, ошол ооруп жандарды врачтар деле тартып көргөзбөйсүңөр, ошондо элди кичине жакасын уштайт эле десек, ошондо врачтар чыгып атканда да айтып атпайбы, сиз айткан туура маселе, биз ошондой кылышыбыз керек депчи. Бирок тилекке каршы жок, бирок алар коркушат экен. Себеби аларда баягы тоталитардык система менен жашап атат алар. Биздин саламаттык сактоо системасынын эң чоң минусу азыркы тапта ошо тоталитардык системадан чыккан эмес да. Өзүн мындай жарнамалап, өзүнүн кылып жаткан эң жакшы иштерин көрсөтө албайт экен биздин дарыгерлерчи. Коркот экен ошондончу. Анан мен айтып атам да, сиз абдан уникалдуу экенсиз. Бизде укмуш дарыгерлер бар да. Мисалы 4-чү горболица деп коет го, ортопедиялык, травматологиялык илимий изилдөө институтунда бир агай бар, Бектур деген. Ал агай кыргыз тилинде диссертациясын биринчи жактаган киши да. Докторлук диссертациясын биринчи жактап, кыргыз тилинде ошол сынык сөк терминологияларын баарын таап келген киши экен да. Анан ал эми өзүнүн илимий ишин ошол дарыгерлик иши менен кыргыз тилин өнүктүрүүгө да салым кошуп атпайбы? Анан мен айтып атам да, сиз абдан уникалдуу экенсиз. Мындай бир маек бериңиз, биз сиз жөнүндө бир видео тарталы десем, жок, мени такыр аралаштырбай эч жака дейт да. Мындай мен тынч эле ушул кылган ишимди кылып жүрө берейин дейт да. Жок, бизде уникалдуу врачтар бар. Бирөө эсимде, Рысбек менен Мурат беле байке тиги кайсы жанагы кимден байынса ооруканасы эле. Ошондо таң берген, өзү медицина илиминин кандидаты экен да болгончу. Бирок академиктер, профессорлордун колунан келбеген операцияларды жасайт да. Мен де ошол кишини маекке тарта албай койгом. Анан ал кишинин бир артыкчылыгы, сен айткандай, кыргыз тилинде медициналык түшүнүктөрдү кээси обжок эле которуп атпайбы? Эл аралык түшүнүктөрдү делечи. Бирок ал айылдан келген киши кемпир шалдар бар да, ошолордун аң сезимине жеткиликтүү кылып түшүндүрүп берген врач да. Алдан таң берген. Бирок буларды биз коом кадырлай албайт экен, баалай албайт экен, алардын илимий даражасы да жок да. Анан аябай дарыгерлерге боорум ооруйт да, көбүнчө мындай боорум ооруп, анан аларды жактап, мындай алардын ишин чагылдыргым келет да көбүнчөчү. Анан батышта мындай бир адабияттын багыты бар. Дарыгерлер өздөрү адабий чыгарма жазышат. Маселен мен абдан көп батыштагы англиялык, америкалык дарыгерлердин романдарын ушул 2 жылдан бери окуп атам. Жакында эле Генри Марш деген нейрохирургдун Ненаврите деген романын окуп бүттүм. Укмуш эми ал жакта тиги аны окуп бүткүчөктү мен ошол адамдын баш сөөгүндөгү канча сөк болот, кандай оорулар болот, ал оорулар кантип өнүгөт. Мисалы нейробластома деген аябай күчтүү рактын түрү бар, ал башта гана болот экен. Ал
алга чалдыккан адам канча убакыттан кийин кайра рецидив болуп каза болот, чыгылып баягы башка байланыштуу болгон маалыматты ар бир пациенттин учуруна мындай учурун сүрөттөө менен, ошол пациенттин тагдырын сүрөттөө менен анан аягында эмне болду, ал каза болдубу же тирүү калдыбы же канча жылдан кийин каза болду, мындай ушунчалык мындай кызыктырып жазган да. Биздин кыргыз авторлор жөжөлүктөн чыга албай атпайбы? Мындай баары фактылар менен анан өзүнүн көз карашын кошуп, ушул жерде мен ката кетирип калдым деп кетирген катасын дагы мисалы кайрылып барып ошол катасына чейин барыпчы, мисалы билеген профессор, эл аралык деңгээлдеги профессор да. Анан эле ошонун эле ичине ошол Англиянын тиги саламаттык сактоо системасындагы баягы жетишпеген тараптарын, минус тараптарын баарын мындай кошуп кеткен да. Саясатты да кошкон да. Анан аны окусаңыз, баягы Англиянын саламаттык сактоо системасын толугу менен түшүнөсүз да. Анан дагы бир гинеколог төрөттү кабыл алган дагы бир дарыгердин дагы китебин окуп чыктым. Эркек дарыгер экен, ал да укмуш сонун жазганда кандай төрөт учурунда баягы аялдардын өзүнө кайдыгерлигин, эркектер күйөөлөрү келип докторлорго агрессия кылганын, анан ал аял төрөп, андан кийин дальше эмне болгонун ушундай кызыктуу кылып жазган. Анан ал акырында ошо гинекологиядан кетип калган да, тажарым деп анан кеткенине чейин жазган да, чын болгон. Анан андай китептер батышта миллиондоп сатылат да. Жөнөкөй эле биз сыяктуу окурмандар алып окушат. Анан ошондо да мен Фейсбукка да жаздым эле да. Мына баланча деген автор экен, Түкүнчө деген автор экен деп браштарды белгилеп жазган. Силер деле ушинтип жазгылачы. Кыргыздын баягы саламаттык системасын. Эл мындай ошол адабият аркылуу ошол жожомок деп атпайсызбы? Жожомок стилинде жазсаңар. Ошол аркылуу эл мындай кандай десем, силерге дагы жакыныраак болот эле, дагы ден соолугуна кам көрөт эле. Биз өткөндө балдар адабияты боюнча конкурс кылгандачы канчалык мал киндиктүү элбиз деген менен малдын психологиясын ачып берген авторлор жок экен. Жөн эле бар үстүртөн эле сүрөттөп койгонда малдын тили менен бул жагынан бир гана айтып атып экенбиздечи, жаныбарлардын табиятын ачып бергенчи. Бизде анан бир дарыгер чыкты азыр, Анара Жикеева деген. Кайсыл оорукана экенин билбейм, бирок аябай күчтүү дарыгер экен. Анан ошол Фейсбукка улам постторун жазып атат. Мен болсо ал пост жазган сайын аны көчүрүп өзүмө бортко көчүрүп атам да. Анан өзүнө да сунуш киргизген. Сиз бул постторуңузду чогултуп бир китеп кылсак болчу да. Деп сунуш, ой, койчу деп койгон да. Ал өзү мындай 50 жаштан өтүп калган эже экен. Анан бирок ал эженин ошол жазгандары ошо батыштагы жөнөкөй медицинаны түшүндүргөнгө окшош да. Биздин медицинаны түшүндүрүп жазат да. Аябай мындай юмор кошуп ичинчи, жожомок түрүндө. Батыш десең эле биздин элде бир тотальный түшүнүк бар да. Жана врачтардын айтып калбадыңбы? Дагы эле тоталитарный системада калыппыз, бюрократиялык тоскоолдуктар. Элдин мээсинде деле ошол тоталитардык идеологияга угуп калган жаштар көп экен, эң кызыгычы. Бул өтө коркунучтуу да, себеби соңку убактарда байкасаң, мындай батышты желмогуз көргөзгөн түшүнүктөгүлөр абдан көп. Анан азаттыкты желмогуздай көргөн кыргыздын абдан көп да. Анан эми азаттыкты карап турсаңчы, кыргыздын тарыхын берип атат. Сен сага окшоп жана сергек жашоо деген сыяктуу маданиятын, кыргыздын кыбыр эткен жашоосунун баары чагылдырылып атат да. Бирок эл бир нерсени түшүнбөй атат. Америка муктаж эмес. Кыргызстандын кандай оңуп кетеби, жогоруп кетебичи. Бирок Борбор Азиядагы тоталитардык эски системадагы элдерди бир агартып көгөртү. Демократия менен авторитаризм, тоталитаризм жол талашында ошол иштеп атат да. Биз ошондой карабайт экенбиз дагы, азаттыктын баары ишпион дейт. Мындай маңдайында сен ишпион болуп отурасың. Мен бул ишмердигим жеке эле азаттыкка байланыштуу эмес. Мен баягы азаттыкта иштесем деле, иштебесем деле ушул миссиямды балким аткармакмынбы деп ойлойм да. Себеби буга чейин деле азаттыкка иштегенге чейин деле бир топ массалык маалымат каражаттарында иштегем. Ушул эле принциптерди сактап, ушундай эле көз караштар менен. Анан сиз батыш деп калдыңыз. Макул эми батышты чанышсын да, макул мейли. Батыш аябай жаман болуп аларды бузуп атсын, элди тим эле кыйратып бузуп атсын. Бирок эми алыс барбай эле ошол Түркияны карасын да. Түркиянын медицинасын карасын. Алардын адеттери Европа болгондо өлкөлү. Анан Түркиянын медицинасы азыр Европанын менен ат салышат, 4-орунда келе жатат да. Анан Түркияда дагы ошондой жанрлар бар. Көркөм адабиятта медициналык жанрлар бар. Ошо сергек жашоо сыяктуу миңдеген берүүлөрү чыгат. Анан программалар тартышат, анан сериалдарды тартышат да. Адамды ушунчалык кызыктырган дарыгерлердин жашоосуна. Оюңду жоготпой кармап турчу, ушул жеринде улантасың. Мен эскерип коеюн. Урматтуу Рухеш ТВ каналынын көрүүчүлөрү, мен Бактыгүл Чыныбаева менен маектешип отурам. Биз айтайын деген
уятты мейден шакырып кетти. Отур айтам, бирок айтам, табам. Эмне үчүн о Шакир кайра эле бир мурунку айткандарын кайталап атат деген ой кылт этиши мүмкүн. Бирок мен бул жерде батыштын бир актагым келбейт, жактагым келбейт, тек гана ар бир келген респондент менен ошол ак караны ажыратыш үчүн мен бул темага көбүрөөк кайрылып атканымдын максаты ошол да. Анан бизде Отунбаеванын батышчыл дешет, Американын батышчыл десет, айтор прогрессивдүү тил менен сүйлөгөндүн баары эле жарлыктагат да. Эмнеге мынтип калдык? Мунун себеби ар түрдүү болушу мүмкүн. Мунун себеби ошо билим берүү деңгээлибиздин, билим берүү системасынын өтө төмөн түшүп кетиши да. Мисалы ошол билим берүү системабыз биздики баягы план, мурдагыдай эле план түзүп эле бир программа менен эле макулал программа болушу керек. Бирок баягы заманбап азыр дүйнө эмнени талап кылып атат деген бир суроо койбой эле аткарышыбыз керек деген эле бир приоритет менен калганда, анан приоритет деле жок деп эсептесек болот. Анан мисалы көбүнчө программа математиканын ошол эле же болбосо биологиянын же химиянын программасы Орусиядан көчүрүлүп эле кыргызчага которулган программаларда кечирип коюшсун. Мисалы үчүн мен алыс барбай эле өзүмдүн эле кызымды алайын. Менин кызым математикадан бияктан 2 алчу да. Такыр математикасын көтөрүп ала койгонбуз. Бардык репетиторлорду жалдадым, аны кылдым, муну кылдым. Бир математикадан көтөрүлбөй койду такыр элечи. Анан ошентип жүрүп эле, анан англис тили аябай жакшы болгон үчүн чет өлкөгө окууга өтүп кетти. Анан чет өлкөдө окуп атып, мага жазып атат да, апа мен математикадан 100 балл алып атам. Анан мен сен мени алдап атасың деп атам да. Сен мени сарсан болбосун деп эле алдап атасың. Хорошо, көрөбүз сенин 100 баллыңды деп ошентип койдум. Анан баягы чейрегинин аягы бүткөндө ректораттан кат келет да ата энесине. Канча балл алды, кайсы сабактарынан аябай төмөн болуп калды, кайсы сабактар эң мыкты болду. Карасам баягы бияктан 2 алып жүргөн химия, биология, физика, сайенс деп алар бир эле окутушат. Анан математикадан 100 баллда, анан мен аябай оозум ачылып таң калды да. Андан бияка келгенде сурадым, кантип ушуга жеттиң депчи. Мен бияктан мен стенага башымды коюп алсам да болбойбу деп эмне болду? Биз десем айтат, апа аякта деген таптакыр башка система дейт да. Мисалы аякта талапка жараша, мисалы математика дегенде турмушка керектүү математиканы үйрөтөт дейт да. Мисалы биз ичип аткан чайдын ичинде канча грамм бар, канча калорий бар, ошону эсептейбиз дейт. Анан мисалы тамактын канча калории бар, ошону эсептеп чыгабыз дейт. Химиядан болсо мисалы айлана чөйрөнү булгабоо үчүн кандай шарттарды түзүш керек. Мунун курамын изилдеген, эсептеген. Койсуңуз Катанкинске караганда мунун курамын изилдеген кызыктуу. Жанагы сөзүңдү токтотуп коет, мен Ошченге кайра келет. Турциянын медицинасын мисалычы. Мусулман элдердин ичинен ошо Европа менен тең катар өсүп аткан мусулман элдердин бири ушул түрктөр да, Турция. Анан арабтарды карайлы. Бул маселен асманды тереген зданиялар бар, ошо батыштын технологиясы менен курулуп атат да. Мен бул жерде батышты идеал кылгым келбейт, бирок жашоонун фактысы ушул болуп атат да. Маселен мусулман элдеринде баш калкалоо үчүн кайка качып атышат. Кызыктуу. Анан эмне мынчалык ушул элдин караңгылыгыбы же ушундай пропаганда жүрүп атат деп ойлойсуңбу? Батышты жамандоо. Батышты жамандоо кайсы бир эле катмарда бар да. Бирок ошол жамандаган адамдар кайсы бир катмар эмес го, бул калың катмар го. Калыңдашып баратат, бирок ошол калың катмар деле өзү батышка барып жашайсыңбы, кетесиңби десе, дароо макул болот да. Балдарын кыялданат, балдары кыялданат, балдарым барса, Германияга барса, билим алса депчи. Анан мага деле чалгандар болот, жок деп, кантип эле, мынтип эле кетип барып эле бир мындай тазалагыч болуп деле иштесем болот эле депчи. Ошондойлор да бар да. Анан бул жерде ошо жапырт баягы критикалык ой жүгүртүү, сынчыл ой жүгүртүү деген нерсе бизде жок. Анан толеранттуулук дагы аябай азайып кетти бизде. Айкөлдүк, толеранттуулук, майдачыл болуп кетти. Буну баары билим деңгээлден байланыштуу да. Сенин агартуудагы эң дагы бир кызыктуу дүйнө басылмаларынын кыргыз тилинде ушундай жалпак жеткирип көбүбүз калың катмар англис тилинде окубайбыз, башка дүйнө процесси эмне болуп атат. Ошол жагынан дагы жана сергек жашооңда бул дагы бир бутагы
Ага кантип кирип калдың? Ал ошол Дайыма кызыктуу да ошо жаңы эле Азатка мага сунуш түшкөндө өздөрү ошол мен Лондондон кайтып келгенде Венера Жуматаева биздин генералдык биздин башкы директорубуз ошо чакыртыптыр Бурул эже менен жолугуп анан Бурул эже деле ошо кайсы темаларга кызыгасың деп калды. Анан мен ошо Лондондон бияка келгенде 2,5 жыл 3 жылга чукул жүрүп келип анан бияка кайра келгенде мындай кандайдыр бир аябай чоң мындай айырмачылыктарды баягы көрөт экенсиз да эми көчөдөн кетип барат эле түкүргөн элдер анан адам кетип барат эле астыңызда шалп этирип түкүрсө кызыгар болот экенсиз да түкүрүктүн составында эмне бар экенин билем да кандай оолар абага көтөрүлөт анан ал баягы жамгыр жаабаса кантип мындай процесстин баары көзүмө алдыбай элестеп элечи анан ушунун баарын жазыш керек экен деп элечи жок дегенде блог жазыш керек экен деп эле ойлой берчүмүн да анан мен айттым ушундай темалар мени кызыктырат анан кошумча буга кошумча мен аябай көп гезит окуйм дедим да ошо күнүгө чыккан New York Times, Guardian'да аябай мен ошо Лондондон эле көндүм адат кылып алгам аякта Evening Standard анан Metro деген эки гезит бекер таратылат да көчөдө эле турат миллион тираж менен чыгат каалаган жериңизден барып алып аласыз да анан ичинде укмуш сонун макалалар бар ошол эле сергек жашоого байланыштуу анан мурда бир фунттан сатчу экен кийин бекер кылып коюшкан анан берки гезиттер деле өтө кымбат эмес да Daily Mail'ды көп алчу эмесмин ошо Guardian'ды алчумун Economist журналын алчумун New York Times'ты интернеттен окучумун ал Америкада чыгат анан The Times деген аябай кызыктуу гезит бар ошолорду алып окуп турчумун анан айттым да мен ушу гезиттерди көп окучумун десем анан ошо азыр ошо биздин гезит обозревателибиз жок болуп атат анда сен кылып көр бир экини байкап көрөлү деп ошентип мен кылсам ушу жактуу окшойт билбейм жок жакканы мындай да сен эми алда чоң эмгек да окуганда тандаш керек да анан аны тандаганда сен кыргыз кыртышына абдан мындай суудай абадай зарыл маалыматтарды которуп берип атканыңдын өзү дагы чоң мээнетти алса керек да себеби ал колуңа тийген эле маалыматты которуп алып чыгып аткан жоксуң да баяндан бери мындай биринчисин мындай тандаганда биринчи баягы дүйнөдө эң көп окулгандарды карап чыгам кайсы эң көп окулду анан Кыргызстанга тиешелүү макалалар аябай көп чыгып атат азыр терс маанайдабы жок терс деле эмес жакшы маанайда да чыгат озгонбай жакшы маанайда да чыгат анан ошолорду көбүнчөсүн жакшы маанайда тапканга аракет кылам да анан ошолорду таап которуп анан көбүнчө азыр мындай аналитикага басым жасап атам себеби кыргыз журналистикасында аналитика азыр аябай жок анан жок дегенде ошол котормосунан дагы аналитиканы окуп бир журналист бир жазмакер эми муну басма сөздү эми калың эле окубайт болуш керек журналисттер окуп болуш керек окуп анан бизде да ушундай аналитика кылса болобу деген бир кичине мындай жарык күйүп калабы депчи мындай кыласың сеники тырс өттүбү сеники билбейм тырс өттүрүп койчу мындай кылалы да тырс өттүрүп тиги бул биринчи уктуруубуз болсун Азаттыктагы 10 мүнөт сергек жашоондо 10 мүнөт болсо мен кененирээк убакыт берейинчи кыргызды жолуң болгур кыргыз мындай кыл тигиндей кыл деп көкүрөгүңдү өйүп турган эмне маселе бар эмнеге кайтып жок эми мен сергек жашоого чакырып коелучу сергек жашоо оорубаңыздар дейт элем да жок оорубаңыздар дегенде ал мындай жана себеби ковидтен коркунучу кеттиби биз дагы эле той топурга барып алсак дагы эле өлгөн ашын тиги болгон котолгон жерде жүрүп атат ошол коопсуздук жагын айта кетели эми коронавирус боюнча эми ошо айтайын дегеним бул аябай узакка созула турган оору экен ооруп айткан адамдар үчүн деле кооптуу бул ооруп айткан адамдардын нерв системасы жүрөк кан тамыр системасы баардык системасына мындай тескери таасир эте турган оору экен бир күн болбосо бир күн кайра эле козголуп кайра эле баягы ал башка түрдө козголушу мүмкүн да мисалы үчүн башка эле бир оору менен чыгышы мүмкүн экен себеби талкалайт экен да иммундук системаны ошон үчүн азыр дагы экинчи толкунда атышат мынакей мен кечээ эле BBC-нин ошол health check'ти угуп аны айтып атат былтыр 2019-дан декабрдан баштап 2020-нын сентябрына чейин 1 миллион адам каза болсо сентябрдан азыркы күнгө чейин 1 миллион ошондо 3 айдын ичинде эле 1 миллион киши каза болуптур да кыргыз кенебей жатат анан эми биз кенебей эле шайлоо да өткөзүп атабыз чогулуп атат ал жак көбүнчөсүн мен агитация учурунда көрүп аябай мындай түтпөй мындай кыйналып кеткен учурларым эми аны жаза да албайм айта да албайм эмне кылам бакырамбы
аяка алдына алып барып тиги кары картаңдарды отургузуп коет да. Карган чоң апа чоң аталар отурат да. Анан аябай коркунучтуу да алардын ден соолугу үчүнчү. Алар үчүн өтө эле мындай ачык эле өлүмгө барбой деген сыяктуу эле мындай сезим болуп атты да. Анан кыйкыргым келди, айткым келди, бирок эми айтканда айтып, жазганда жазып эле атабыз, эми кенебесе айла жок экен да. Андан натыйжа болуш керек да. Тиги бирок болбой эле акыркы маалыматтардан кулактар кылып коелу кыргыз элинчи. Ушул акыркы процесстер эмне болот дүйнөдө? Азыр эми вакцина деп атышат. Ошол вакцина аябай дүйнөнүн бай өлкөлөрүнө жетип атат. Түркиядан менин тааныш профессорлорум сүрөттөрүн салып атышат. Вакцина сайдырдык жакшы экен. Жакшы. Кытайдын деле вакцинасы аябай эффективдүү экен. Россияныкы эмнеге чочуроо болуп атат деп ойлойсуз? Орусияныкын эми ар түрдүү баягы пикирлер айтылышы мүмкүн, бирок менин оюмча дагы вакцинаны дагы сыныш үчүн дагы 2-3 жыл керек. Ошол эле Орусияныкын же Германияныкын же Кытайдыкын канчалык эффективдүү экенин сынап чыгыш үчүн дагы 2-3-5-6 жыл керек. Себеби ал вакцинанын побочный эффекти деп коет го, терс таасирлери дароо эле чыга калбайт. Ал балким кийин рак формасында же жүрөк кан тамыр системасын талкалаган бир кандайдыр бир формада болушу да мүмкүн да. Бул эми кооптуу жагдайлары бар. Аны мындай куткаруучу эффект катары кабыл албаш керек да. Айла жок, эми муну менен жашаганга үйрөнүшүбүз керек. Жаранта, биздин көрүүчүлөргө орбаңыздар деп айтып Орбаңыздар. Орбаңыздар, кагылайындар делчи. Кайдыгер болбойлу, ковид өтүп кеткичекти. Сак бололу, сергек жашоого чакырып барыңыздарды. Биздин бүгүнкү мейманыбыз Бактыгүл Чыныбаева, белгилүү журналист. Жана биз экинчи бөлүгүндө мен Бактыгүлдүн башка жагын ачып берем. Оркестрга катталып коюңуздар.